Базарбай Улуубек алгачкы онлайн форматтагы чоң масштабтуу Китеп бул акыл азык аттуу республикалык китеп окуу сынагын жарыялайт. Сынак Энем жеткирген бийиктик китебинин негизинде болот. Сынакка кайсыл жерде болсоңуз да катыша аласыз. Байге фонду 70 000 сом. Сынак өтүүчү күн 25 февраль. Андыктан шашылыңыздар. Жашаган аймагыңызга карап төмөндөгү номерлерге катталыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Мен бүгүн силерге бизге чейин жашап өткөн белгилүү имамдын окуясын айтып бергим келүүдө. Анын аты Малик ибн Динар. Ал жашоосу тууралуу жазып кеткен эле. Келгиле, окуяны ал адамдын өзүнөн угалы. Мен 19 жаштагы жигит элем. Жашоодо өтө көп күнөө иштерди кылдым. Бирок тообо кылууга убакыт бар деп кенебестик менен жүрчүмүн. Ошентип күнөө кылгандан да тажап, эми өзгөрөм деп чечтим. Үй бүлө курдум. 9 айдан кийин Аллах Таала мага Фатима аттуу ажайып кыз берди. Фатима менин жүрөгүмдүн тынчтыгына айланды. Мен аны жакшы көрчүмүн. Ал менен ойноочумун. Бир күнү столдо отурган кезимде идиштеги мас кылуучу ичимдиктен кумарым козуп ичейин дедим. Кызым келип дайымкыдай эле тиземе олтуруп, сакалым менен ойной баштады. Мен аракты ичейин деп жатканда, кызым мени колго урду эле, идиш колумдан түшүп кетти. Мен ойлодум, эгер ушуну Фатимадан башка бирөө кылганда, мен аны моюнга урмакмын. Бирок кудуреттүү Аллах Таала жүрөгүмө ага болгон ушунчалык ырайым салыптыр. Мен аны кучактап өпкөнгө гана алым жетти. Убакыт өтүп жатты. Мен оңолоюн деп аракет кылып жаттым. Жана жашоого көз карашым өзгөрдү. Ошондой эле Фатима дагы өсүп жатты. Мага мурункудан дагы сүйүктүүрөөк жана кымбатыраак болуп калды. 5 жашка чыкканда Аллах Таала мени сыноого салды. Мен үчүн өтө чоң сыноо эле. Мага чейин бул дүйнөдө эч ким мындай сыноого дуушар болбогондой сезилди. Аллах Фатимамдын жанын алды. Ал кайтыш болду. Мен кайгы муңга оролуп калдым. Мен кайгыдан куткарат деген үмүт менен кайрадан иче баштадым. Ичтим, жана дагы ичтим. Кечинде эртерээк таң атса экен деп ичсем, эрте менен эртерээк кечкирсе экен деп иче турган болдум. Бир күнү түндө кудуреттүү Аллах Таала мага аян түш көргөздү. Кыямат күн келди. Мен жана бүткүл адамзатты кайрадан тирилтти. Баардык жак башаламан болуп жатты. Адамдар баары качышты. Мен болсо каяка качарымды да билбейм. Кимден качарымды дагы билбейм. Ошентип мен да адамдарга кошулуп кача баштадым. Ошондо мени гана артымдан бир аябай чоң жылан сойлоп жүргөнүн байкадым. Канчалык тез чуркасам, жылан дагы ошончолук тез сойлой баштады. Мен чуркай бердим. Бир тоонун алдына жеткиче. Бул жерден мен аябагандай сонун, ак чачтуу, ак жүздүү, ак сакалдуу, улгайган кишини көрдүм. Ал аябай картаң эле. Мен ага айттым: "Чоң ата, Аллах үчүн мага жардам бериңизчи, мына бул жыландан кутулууга", дедим. Улгайган киши айтты: "Мен алсызмын, жана күчүм жок. Балким эгер сен тоонун чокусуна чыксаң, сага жардам берүүчүлөр табылар", деди. Мен тоонун чокусуна карай бет алдым. Чуркай бердим. Жылан болсо артымдан калбай сойлоп баратты. Акыры тоонун чокусуна жеттим. Карасам тозок отун көрдүм. Адамдар отто өрттөнүп, азапка тартылып жатышыптыр. Мен алардын катарында болууну каалаган жокмун. Кайра тоодон ылдый чуркайып түштүм. Кайра жанагы улайган кишини көрдүм. "Аллах үчүн мага жыландан кутулууга жардам бериңизчи", дедим. Улгайган киши баягы эле жообун айтты: "Мен алсызмын, жана күчүм жок. Бул тарапка карап чурка, балким ал жактан сага жардам бере тургандар чыгар", деди. Мен кайрадан жүгүрө баштадым. Жашыл бак дарактар тарапка чуркап бараттым. Ал жактан кутулууга жардам бар деген үмүт менен жакындаганда, мен кичинекей балдардын үндөрүн уктум. Алар ойноп жатышты. Алар бир кезде: "О Фатима, атаңа жардам бер, бар дагы атаңа жардам бер", дешти. Мен ойлодум,
Бул мүмкүн эмес. Кантип эле? Фатима бул менин сүйүктүү кызым да. Мен аларга жакындап барып, кызымды көрдүм. Ал Фатиманын өзү экенин түшүндүм. Ал кучагын кенен жайып, мени келип кучакташымды күтүп турду. Мен ага бардым. Ал мени оң колу менен кучакка алып, сол колу менен жылаанды кууп жиберди. Ал убакта мен эмне болуп жатканын түшүнө алган жокмун. Мен кызымдан: "О Фатима, бул эмне болгон жер? Бул жерде эмне болуп жатат?" дедим. Кызым айтты: "Атаке, олтуруңуз." Биз бактын түбүнө олтурдук. Ал менин тиземе олтурду да сакалым менен ойной баштады. Мен айттым: "О Фатима, мага түшүндүрүп берчи, бул жакта эмне болуп жатат?" Кызым мындай деп жооп берди: "Ата, бул сурак күнү. Сиз көргөн кара жылан бул сиздин жаман амалдарыңыз. Алар аябай көп жана аябагандай күчтүү. Эгер мен болбогондо, алар сизди жок кылышаар эле. Сиз көргөн ак сакалдуу, нур жүздүү, улгайган киши бул сиздин жакшы амалдарыңыз. Алар ушунчалык аз болгондуктан сизге бүгүн жардам бере алган жок. О атаке, жашооңузду өзгөртө турган күн келген жокпу?" Кызым Курандан бул аяттарды окуду. Ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Аллахтын эскертмеси үчүн түшкөн аятка жибий турган учур келбедиби? Хадис сүрөсү 16-аят. Бул учурда Малик ибн Динар ойгонуп кетти. Караса багымдатка азан айтып жатыптыр. Даарыт алып мечитке барды. Намаз башталаары менен имамдын ал уккан аятын имам да кайталап окуду. Ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Аллахтын эскертмеси үчүн түшкөн акыйкатка жибий турган учур келбедиби? Малик ибн Динар намазды окуп бүтүп, ал үчүн жаңы жашоо башталганын сезди. Ал өзгөрүүнү чечти жана такыба инсанга айланды. Малик ибн Динар шаарга түн ортосунда барып, уктап жаткан элди: "О адамдар, Аллахты эстөө үчүн ойгонгула. О адамдар, ийгиликке жетүү үчүн ойгонгула" деп ойготоор эле. Ушундай кылыктары үчүн эл аны эсинен тайган деп ойлошор эле. А бирок Малик ибн Динар чыныгы ийгилик Аллахтын каалоосу менен гана болоорун билчү. Малик ибн Динар ушундан тартып такыба инсанга айланды. Өз учурунда табийиндердин мыктыларына кошулду. Ал жөнүндө көптөгөн жакшы окуялар бар. А биз болсо бирөөсүн гана айтып бердик. Окуядан алына турган пайда: арак жана аракка окшогон мас кылуучу нерселердин баары Алланын алдында арам деп табылат жана алардан эч кандай жакшылык жок. Кимде ким аракка байланып калган болсо, андан чыгуу үчүн Алла Таалага жалбарып, дуа кылсын жана өзү дагы аракет кылсын. Себеби бул палееден куткаруучу бир гана Алла. Экинчи пайдасы: кимдин балагатка жете элек баласы акыретке узап кетсе, кыямат күнү ата-энесин бейишке киргизмейинче өзү да кирбейт. Бирок бул намаз окубагандарга, мусулман болбогондорго насип этпейт. Андай колдоого жетишүү үчүн ата-энеси өзү да тозоктон кутула турган амалдар менен баруусу керек. Алла Таала баарыбызды акыретке даярдыксыз баруудан сактасын. Чынында эң коркунучтуу күн мына ошол күн. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.